Бүгүн Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго карата жазык иши каралды. Аларга карата коррупциялык фактысы боюнча Орусиянын жараны Леонид Маевскийден анын ишенимдүү адамы Альфа Телеком жабык акционердик коомунун башкаруусуна киргизүү үчүн мыйзамсыз $1 миллион алышкан деген негизде айыптар угузулган. Иш боюнча жарыш сөзүнүн жүрүшүндө мамлекеттик айыптоочулар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновго карата алардын күнөөлөрү далилденбегендиктен айыптоону колдоодон баш тартышты. Ал эми бүгүн 13 апрелдеги сот отурумунда айыпталуучулар толук бойдон акталды. 1997 жылдагы Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасоодо Чотонов Дүйшөнкул Тезекбаевич айыпталган жазык ишин карап чыгып, 2017 жылдагы 2-февралында Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 135, 139, 334, 336, 338 беренесинин 1-бөлүгүн 340, 342, 345, 348, 350 беренелерин жетекчиликке алып өкүм кылат. Текебаев Өмүрбек Шеркешевич жана Чотонов Дүйшөнкул Тезекбаевич 1 октябрь 1997 жылдагы Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыш окуясы жок болгондуктан акталсын. Текебаев Өмүрбек Шеркешевичке жана Чотонов Дүйшөнкул Тезекбаевичке карата тандалган үй камагындагы түрүндөгү бөгөт коюу чарасы өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин жокко чыгарылсын. Акталган Текебаев Өмүрбек Шеркешев жана Чотонов Дүйшөнкул Тезекбаевичтин реабилитацияга болгон укугу таанылсын. Силер 429 берененин негизинде сотко кайрылып, өзүңөрдүн калган эмгек пенсиялык турак жай жана башка укуктарыңарды калыбына келтирүү жөнүндө арыз менен кайрылууга укуктуусуңар. Ал эми калган өкүмдүн сыпаттама жүйөлөмө бөлүктөрү 3 күндүк мөөнөттө сот аркылуу жазылып берилет. Түшүнүктүү болдубу? Экинчи тарапка соттук отурум жабык. Өмүрбек Текебаев өзү бул күтүүсүз болгонун айтып, төмөнкүлөргө токтолду. Бирок булга жол абдан узун, татаал кыйын болду. 4 жыл. Мен эле эмес, мен ушул туугандарым, биринчи кезекте апам, партиялаштар, тарапташтар, жөн эле мындай көңүл кош эмес граждандар катуу күйүп, колдоп турушту да. Узакка созулган иш болду. Мына азыр мен менен кошо балдарым, аялым келди. Кубанганга дагы ал калбай калды. Кубанганыбыз дагы жок да. Кубанганга мындай ал калбай калды да. Мындай кубаныч алып келбедим. Эптеп мына бүткөнүнө жеңилден. Мен айтам, кубаныч эмес, муну жеңилденүү деген бул сезимди түшүндүрөт эле. Бул эбак эле, бул иш бүтүш керек эле, билесиз. Мындан 1,5 жыл мурун иш кайра каратылууга жөнөтүлгөн. 19 жылдын 1-сентябрынан бери ушул жерде ушул каралып, улам саясий себептерден улам созулуп келип аткан. Мындан ары созулушу мүмкүн эмес эле. Бүгүн прокуратура сотту чечпей мындай бүтүрүүнүн ушундай жолун туура көрүптүр. Эң негизгиси бул жерден бийлик дегенде мен биринчи кезекте Садыр Жапаров жөнүндө айткым келет. Садыр Жапаров менен декабрда биз эл алдында абдан каттуу айтышканбыз. Ошондо ушул иш боюнча дагы бир топ сөздөр айтылып кеткен. Бирөөдөн уккан сөздөрүн айтканда, эгерде Садыр Жапаровдун жаман ою болсо, бүгүн сот, прокуратура башкача чечим кабыл алат эле. Бул Садыр Жапаровдун бул ишке аралашпагандыгын, жеке мамилелеринин, саясий көз карашынын мындай иштерге таасир тийгизбей тургандыгын далили деп билем. Анын аралашпаганын өзү чоң саясат. Анын аралашпаганын өзү чоң фактор. Мен
Менин учурумда эле эмес, биздин учурда эле эмес. Башка учурларда дагы президент сот ишине кийлигишпесе, мындай талаштардан да жогору турса деп ойлойт элем. Эске салсак, 2017-жылы жогорудагы иш боюнча 1-Май райондук соту Текебаев менен Чотоновду 8 жылга эркинен ажыраткан. 2019-жылы жогорку сот мурдагы өкүмдүн баарын жокко чыгарып, ишти кайра кароого жөнөткөн эле. Ошондон бери бул иш 1-Май райондук сотунда каралып келе жаткан. Өткөн жылдын октябрь айындагы окуялардан кийин Өмүрбек Текебаев Садык Шернияздын мандатын бошотуп берүүсү аркылуу жогорку кеңешке депутат катары кайра келген. Бирок Темирлан Ормуков БШКны сотко берип, доогердин айтымында шайлоо комиссиясы анын айыпталуучу деген статусуна байланыштуу Текебаевке мандатын кайтарып берүүгө укугу жок болчу. Мунун соңунда Текебаев кайра мандатсыз калган эле.